көндүрүп жасатып койгонго дагы бир иш-чараларыбыз бар. Ал эми келген конокторго чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөздү алып баруу үчүн Кыяс агайга өткөрүп берсем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Барлык нерсенин идеологиясын улам көтөрүп таңазгылап аткан өзгөчө биздин аксакалыбыз деген эмгектин авторун чакыралы. Кызыл изилдеп бийижди докторлугун жактаган, түрк тилине которгон Гүлзада Нармаматова деген кызыбыз отурат. Молдонияз алгачкы агартуучу, ойчул жана жазгыч Акын деген китептин автору, Кадамжайдын кулуну, белгилүү журналист, публицист Адылжан Жажановду кызыл килемге чакыралы. Мындан башка эми бардыгыңыздар жакшы билесиздер, Омар Сооронов деген агайыбыз азыр эми узакка келиши кыйын болуп калды. Жашы дагы 80ден өткөн академик Болот Юнусалиевдин Молдониязды изилдеген эмгегин өзүнчө китеп кылып чыгарткан ошол Омар агайга дагы чоң бир ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бул жерде биздин дагы авторлор отурат, аларга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Профессор Байболот Апытов көптөгөн макалаларын жазды. Алгачкы сөз белгилүү жазуучу, публицист, философ Муса Сапаев агабызга. 2 саат сүйлөсөңүз болот. Молдонияздын татыктуу урпактары сиздердин бардыгыңыздарга чыгармачыл жамааттын атынан ысык салам. Молдонияз кыргыз жазмасында ошол кездеги тарыхый саясатчы, ошол кездеги философ катары биз азыр карап жатабыз. Тирикке каршы Молдониязга 200 жылдан мурун жашаганына байланыштуу көптөгөн материалдар бүгүнкү күндө калбады. Азыркы учурда биз жазуучулардын алардын айтуусунда эч кандай алынышпайдыгы боюнча, жүргүзүү саясаты боюнча жазуу түрүндө документтер калган эмес. Ошондуктан азыркы бүгүнкү күндөгү Молдонияз улуу атабыз үстүнөн иштеп жаткан жазуучуларга дагы жумуш жеңил эмес. Бизде азыркы учурда министр кабинетинин төрагасынын астында атай комиссия түзүлгөн. Бул боюнча Молдонияздын 200 жылдык маарекесин жүргүзүү боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Жакында эле биз Шакимардан жүргүзүүгө барып туруп, аны күндөсүн көрүп келдик. Ошол жерде ушул окуткан балдарды окуткан, ошол жердеги тоодо жана үй-бүлөлөрдү көрүп келдик. Биз азыр пландаштырып жатабыз. Ошол күндөсүн ошол жерде кайсы жерде балдарга сабак берген жерлерин баарын биз кайрадан оңдоп, Молдонияз улуу атабызды танууга, анын ишмердүүлүгүн билүүгө чоң бир мындай шарт түзөбүз деп ойдобуз. Ошол менен бирге Молдонияздын азыр 200 жылдык иш-чарасын өткөрүүгө пландаштырып жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде буюрса бул дагы мен ойлойм чоң деңгээлде өтөт. Бүгүнкү азыркы учурдагы иш-чара бул Молдонияз жөнүндөгү китептердин бет ачарлары болуп жатат. Бул жерде бир канча жазуучулар келип Молдонияз жөнүндө жазган китептерин элге тааныштырып, көрсөтүп, ушундай жумуштар жүргүзүп, андан тышкары белгилүү тарыхчы, белгилүү биздин профессорлор дагы азыр келип ушул иш-чарада катышууда. Балдарды окуткан эмес азыр биз мөөнөтүн айта албайбыз. Бул боюнча биз азыр өзүнчө бир
план түзүп туруп бул багытта биз иштеп жүрөбүз. Жаштарга таанытуу же облустук же негизги көчөлөргө же болбосо жаңы бир ишканаларга мына азыр биз Молдонияз жөнүндө азыр элге терең тартуу боюнча, даңгызалоо боюнча, анын ишмердигин элге билдирүү боюнча бир канча иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү иш-чараларды өтө чоң маанилүү иш-чара. Анткени мына Баткен областынын бүт райондорунун, шаарларынан келип отурат. Андан тышкары Бишкек шаарынан, Ош шаарларынан да келип бул иш-чарага катышууда. Биз азыр бул иш-чара боюнча биз азыр мектептерге атайын сабактарды берип, мындай сөз болуп кетти, өзүңөр билесиңер. Ошол менен бирге Молдониязда азыр ар бир кыргыз инсаны ушул Молдонияз жөнүндө ушул келечектеги муундарга даңгызалоо, таанытуу боюнча иштерди буюрса жүргүзүш зарыл болуп турат. Ошол менен бирге биз азыр бул жерде окуу жайларга же болбосо көчөлөргө башка бир мындай атын берүү боюнча дагы биз жумуштарды алып барабыз. Ушунда өңкүр музей болуп, сабак өткөн жай өңкүр музей болуп. Биз ал жерде музей катары эмес, ал жерде биз туристтерди ошол менен бирге ошол Молдонияздын ишмердүүлүгүн таанытуу катары ошол жерде биз бүт шарт түзүп беребиз да. Анан жайы Шишимарданда болуп атат, барып зыярат кылганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр көптөгөн суроолор ушунда түшүп жатат. Анткени бул Молдонияздын жайы Шахимардан жергесинде болуп калганына байланыштуу. Бул чек арадан өтүү маселеси, ошол менен бирге өзбек мамлекети менен кандай бул иш-чаралар болот деген суроолорду көптөр берип жатат. Биз бул маселени областтын жана райондун деңгээлинде булар сүйлөшүүлөр болду. Биз өткөндө дагы барганда булар өздөрү колдоп, биргеликте мындай жардам дагы биз көрсөтөбүз деген өздөрүнүн сөздөрүн айтты. Мен ойлоймун, эч кандай өзбек тараптарынан тоскоолдук болбойт. Алар өзбек туугандарыбыз мындайча айтканда азыр учурда колдоо көрсөтүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Кадымжай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, ушул көрүп турган көз жоосун алган өтө кооз сүрөттөрдү могу жөнөкөй гана инсаныбыз, өзүбүздүн агайыбыз Салы Туйгунов агайыбыз салган. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам. Ишиңизге ийгилик. Жакшы сүрөттөр тартыпсыз. Эми өзүңүз тааныштырып, бир аз сүрөттөр жөнүндө маалымат берсеңиз. Бүгүнкү иш-чара кандай өтүп жатат? Кудайга шүгүр, эң жакшы өтүп атат. Мына урпактар өткөн ата бабаларыбыздын мына сыйлап дегендей мына Молдонияз атабызга кичине эмгектерди жаратып эле, ошонун байланыштуу менен да чакырышып калдык. Бүгүнкү тойго мына көп болуп атам, көп китептердин бет ачарына. Көрсөңүздөр болот, мына биринчи портретим бир аз кээ бирлерге жакпады. Ошондой болуп калгандан кийин өзүмдүн моунда сүрөттөр стилим менен экинчи жолу моунтип тарттым. Дигаристан ааламынын айдыны деп тема койдук бул ишке. Айдын тоо башындагы кыргыз, Молдонияз өтө бир кыйын мезгилде жашап өтүп, баягы кыргыздардын башына өтө бир баягыдай мезгилде жашап өтүптүр да, эми баягы орустар келген Кыйынчылык өткөн заманда. Ошонун молда кыргыз элим деп түтөп, ар бир бектерди мына азыр угуп атасыздар, анын тарыхын айтып атат. Ошого байланыштуу түтөгөндө Бул сүрөтүңүз чечмеленет экен да? Ушинтип чечмелеп, Жакын туруп чечмелеп айтып атам да, мына түтөгөндө кылып, ошо кыйын мезгилде элим деп, кыргыз элим деп ал мезгилде ошо араб тамгалары менен окушуп жазышкан экен. Ошентип ушундай чыгарманы жараттым. Азыр акыркы чыгармаларыңызданбы? Акыркы чыгармалар ооба. 2 ай мурунку чыгарма. Эгемберди Эрматов абабызбы? Ооба. Туура айттымбы? Туура. Туура айттым. Эгемберди Эрматов абабыз. Муну айтып койсок болот. Ошо Эгемберди Эрматов дагы автопортрети келип, жолугушуу болот деп эңсеп, баардыгыбыз жолугабыз агай менен дегенде, тилекке каршы ошо мезгилде өтүп кетти, өз менен сүйлөшө албай калдык. Ошого арнап келет деп атканда ошо сүрөтүн тартып Эгемберди Эрматовдун. Анан бул сүрөтүм
Boyokçunun ağlamı dep tema koyduk. Bu süretin özünün tarixi var. Bir Tajik, Özbek dostlar kelip uyumuzdan nege bu Çınız aytmaz süreti yok mu deydi. Dalada oşan tanıttım. Anam oylanıp kaldım. Maktatta yok. Xuda kalasa tartam vermeden. 90 yıldaga ошол чыгармачыл акын акелердин айтуу боюнча идея пайда болуп Чыңгыз Төрөкулович Айтматов да, боекчунун ааламы да Жамил өзүчө аалам, Аккене өзүчө аалам, Манас өзүчө аалам, Кассандра өзүчө аалам, анан ааламыбыздан тышкары ааламдарды кошуп фантазиялап баягы чыгармалардан окугандан таасирленип бардыгын бир портретке жайлапсыз демекчимин. Боекчунун ааламы деп койдум. Жакшы барча. Боекчу дейдигин да, сүрөтчүлөрдө. Жакыныраак турсаңыз, мен мул жерде бир кишини тааныдым да. Жакын турумчу. Бул өзүңүзгө окшойбу? Автопортрет. Автопортрет дең, Баткендик болуп калма, Баткен обласыбыз. Ошо Айгул Ташка бардым элем. Четке барганда идея пайда болуп, Баткендик сүрөтчү дегендей Айгулду кошуп бардым да, ошондой идея менен. Жакшы экен, өтө сонурларыңыз. Муну кандай неме кыласыз? Кандай чечмелейсиз бул сүрөттү? Жеңемди жаштыгыбы дейм? Кызым. Кызыңызбы? Өзүңүздүн кызыңыз жеңеме окшойт экен да. Жеңеме окшоп кетет экен. Өзүңүзгө да окшойт экен. Чоң кызыңызбы? Кичиреси. Кенже кызыңыз өтө сонун, жакшы. Колдо тарттыңыз да? Колдо бар. Мынакей. Дагы бир Туйгунова Аваздын өз кызы экен. Мына биздин биринчи чыгарма иштерим ушунан башталды. Биздин Сүлүңкүр деген жер. Кайсы жер? Тергелөө өрөөнү Кайдыркында. Тергелөө өрөөнүнүн тарыхы ушул өзү мына ушунан башталат экен да. Сүлүңкүрдөн. Биринчи ушул иштештериме баягы ичтен Кайдыркандын көрүнүшү. Кайсыдан жер? Сүлүңкүрдүн ичинен Айдыркенде жагышканбы? Айдыркында Улуңкүр турат азыр. Кайсы жерде? Кайсы? Ошо Кайдыркандан чыкканда, баягы сок тарапка чыкканда, оң тарапта бизде баягы дарактар тосуп калат да, көп адам билбейт. Жакшы. Биздин ошо тарыхыбыздын башталышы Сүлүңкүрдөн, ушул менин да чыгармам Сүлүңкүрдөн башталып калды. Салаба сиз бага өтө жакшы багыт бердиңиз да. Менин жакшы бир максатым бар. 1 жылдан бери ниет кылып жүргөн да. Кадамжайдын ыйык жерлери деген темада ушу Сүлүңкүрдөн баштасам ба? Баштасаңыз болот. Тарыхы барбы? Бир аз айтасызбы тарыхыны? Конечно, бу жерде эң биринчи адамзат жашаган деп археологдор канча казган экен бу жерде. Көп китептерде жазылып атат, багында азыр казышып атат экен. Анан башка сизге дагы көп жерлерди мен кичине тарыхка кылсам, неме болсо сизге көрсөтүп, неме кылып беришим дагы мүмкүн. Сырттагы базар десек да болот, эң бир көп нерсеге күбө болгон тарыхый окуялар өткөн жер экен да. Уже бул тау кыркылып кетти, ошону атайы баягы сиз айткандай тарыхый жерлерди ham тартайын деген ойлор келди да. Тарыхка калтырдыңыз. Башка картиналарым бар да, мына Жигит Пирин Фунсу деген алар баягы калып калды. Неме болсо, Кула калса дагы көрсөтүп сизге аларды айтып берем. Жакшы. Эми биз Молдонияздын чыгармачылыгын Кыргызстан Кыргызстанда эмес, Анкарада өткөрөбүз. Китебин таратып, мындай шекте бир сөз айтканда Молдонияз жалпы дүнүйдүн үчүн болуп. Эми анын издеген жактары көп, айтып жанагы жактан, тарыхый жактан, саясатчылыгы да ошол тарыхын жазып калып кеткен. Молдонияздын өзгөчөлүгү жазмак. Биздин кыргыз адабиятында айтабыз толук жазмак болгон деп толук киши бир кыл мындай Молдонияздын чыгармачылыгын издөө боюнча аракеттер башталды. Мындан 4-5 жыл мурда Омар Соронов чыгармачылыгын терең издеди. Muratov жазды, ошол учурда Муса Сапаев деген ауыздагы Молдонияздын жакшы. Бирок эң башкысы ошол Молдонияздында биринчи болуп Аскар Чукотаев академик жасанды. Ошол киши жазып, ошол Молдониязды биринчилеген болуп таныткан кишилердин бири болуп. Ошол Чукотаевден кийин Аскар Чукотаевден кийин чоң кызыгуу пайда болду.
Кыскасы бул келечек буга таанытуу ушул республикалык маанидеги иш-чараларды жүргүзүүгө алдар үчүн дагы Молдониясы республикалык деңгээлде бутар иш-чаралар берген өкмөт кабыл алып чечимдерди өткөрүү боюнча албетте бул туура. Жана да мен сөзүмдө айттым, Молдонияздын анын чыгармачылыгын анын жөнүндө айтып, ошонун тегерегин талкагандан сөз кылсак, алдындай калпалышы мүмкүн. Албетте келечек мундарга Молдонияздын атын бир гана китеп түрүндө гана эмес, башка жолдор бар. Мен айттым, Баткен университетине исмин берсе болот деген сөздү айттым. Ошондой эле тең ошол менен да бирдей акындардын исимдары мектептен тартып университетте ишен берилип атпайбы. Ошондуктан Молдонияздын элеген ордучу биздин улуттук адабиятта. Биз ошол Молдонияздын жанагы айтат го, алагүштү атынан жазат. Ошондой биз Молдониязды татыктуу баа менен, татыктуу орун менен, татыктуу сөз менен айтышыбыз. Молдонияз атабыз тууралуу тарыхый китептерди изилдеп жазып жүргөн Азим Жумаев агайыбыздан интервьюлардык. Ассаламу алейкум агай. Ва алейкум ассалам. Өзүңүз тааныштырып, китептериңиз жөнүндө маалымат бериң. Мен ушул Кыргызстан айылынын тургунумун. Азыркы Молдонияздын 800 жылдыгына арнап китептерди жаздым эле. Ошол китептерди ушул тоюна кылып алып келдим. Айта бериңиз. Мен Молдонияздын эл оозунда калып кеткен санат ырларын эл оозунан жыйнаштырып, топтоштуруп, өзүнчө бир китеп чыгардым. Ошол китептер жөнүндө, ошол санат ырлар жөнүндө маалымат жаздым. Масалевичтин 90 жылдыгына маарекесине байланыштуу жаздым. Буюрса жакында мындагы юбилей болот. Ал эми бул китеп болсо, бул жаштарга насаат. Жаштар жөнүндө акыл насаат жаздым. Анан бул Кадамжай районунун тарыхы. Ушул китептерди үстүндө эмгектенип жатам. Мына китебиңиз жөнүндө кеңири маалымат айтың. Мында бул азыр мына 5 китептин беташары деп баардыгын жазышып келгенден кийин менде бир ой пайда болду. Себеби мен таятамдагы маматырчы болчу. Ошолордун жазып кеткен санат ырларыны 78-жылы тасмага чүйрүп алган элем. Ошонун баарын топтоштуруп, китепке батырып, ошо фондко түшүп калсын деп ушул китепти чыгардым. Жакшы агай, рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Мынакей ушундай жазуучуларыбыз, акындарыбыз бар экен. Бул Молдонияз агабызга окшогон, атабызга окшогон тарыхый инсандарыбыз түбөлүккө жашай бермекчи. Рахмат агай сизге, саламатты болуңуз. Биологияда жаңы бир самалык десек болот. Азыр эле айтылгандай ашказандын эмес, сыйырындай урмат кылып, өзүбүзчө тойлогон эмес, интеллектуалдык багытты көздөп, элге бир жакшылыктардын шаанын ачык айталы деген маареке болуп жатат. Бул маареке эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул маареке 19-кылымдагы феодалдык доордун ушул бийиктиги, андан кийин биздин Кыргызстан жерине падышачылык Орусиянын баскынчылыгы, Кокон хандыгынын залимдигинен жаралган адилетсиздикте бүгүн кайта жаралып, кайта эл журтка кайтып келди. Мына ушул Молдонияз коммунисттер тарабынан 100 жылдан ашык эмгектери бекитилип айтылбай калган. Бүгүн эми көрсө ал адамдын залкардыгы, улутка жасаган кызматы айтып бүткүс экен. Мына ошол дөөлөттөр жөнүндө, ушул салттуулук жөнүндө, адамгерчилик жөнүндө Молдонияздын чоң чыгармалары бүгүн элге толугу менен жетип, эл ушул залкардын 200 жылдыгын өткөрүүгө дилгирленип жатышат. Мен дагы бир айтам. Бул адилеттүүлүктүн майрамы. Молдонияз, Арстанбек Буйлашуулу деген залкарлардын эмгектерин коммунисттик режим бекиткен, элге жеткирген эмес. Бүгүн болсо бул жалпы элдик майрам болуп жатканы Кыргыз элинин улуттук даңазасы деп ойлойм.
Emeni kança. Bekaçar kiteplerin emesi olacak. Эми мына ушул Молдонияздын 200 жылдыгына карата бүгүн 5 китептин бет ачары болуп атат. Анын 4-өө Кыргызстандан чыкты. Алардын баары илимий жана биографиялык мүнөздөрдө жазылган. Бир китеп Түрк союдун демилгеси менен жарык көрдү. Өтө чоң илимий мазмундагы китеп. Мен ойлойм, мына Молдонияздын даражасы ушундай. Дагы мына жакын арада Молдонияздын чыгармаларына өмүр баярына арналган да 2 китеп жарык көргөнү турат. Кыргыз эли өзүнүн залкарларын баалай билет экен. Бүгүн мына ошо кадам жайда китеп майрамы десек болот. Молдонияздын жашоосундагы адилеттүүлүктүн майрамы десек болот. Поэзиянын майрамы, философиянын майрамы жана мына улуттун майрамы катары жакшы белгиленип жатат. Бул майрам буга чейин Молдонияз Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда белгиленди. Кыргыздын идеологиясын жазган адамдын мынчалык чоң аймактарда белгилениши Кыргыздын ким экенин ырастап турат. Мына ушу жазуучуларга да эл жалпы коомчулук өтө чоң рахмат айтып жатат. Алардын катарында Адылжан Жежанов, Муса Сапаев, Абдикерим Муратов, Гүлзада Нурмаматова деген адамдар бар. Уларга дагы бир рет рахмат айтып ордубар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде биз азыр Молдонияз атабыздын ошо Көтөрмө айылында уюштурулган Чакан музейинин экспонаттарынан бир бөлүгүнү көрүп турабыз. Бул буюмдарды уюштуруп, жетектеп алып келген. Жеке өзүңүз таныштырың. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чарага кош келипсиздер. Бүгүн биз ошол Молдонияз атындагы мектеп гимназиянын музейинен алып экспонаттар бар. Баардыгы ошол 18-19 кылымга таанып болгон экспонаттар. Ошол Молдонияздын муфактарынан, кеңештеринен таныштырайбы. Бул Үңкүр мектеп эң алгачкы балдарды окуткан ушул мектеп, Үңкүр мектептин ошонун көрүнүшү, ошол баардыгы негизи ошол маалда баягы металл буюмдарды колдонулган эмес, баардыгы жыгач аяктар экен, жыгач аяктарда колдонулган буюмдар. Баардыгы ошол 18-19 кылымга таандык буюмдар. Бул ошол портреттери, бул сандыктагы ошол Молдонияздын ордуна таандык, 19 кылымга таандык. Тарыхый сандык экен, өздөрү колдонгон. Ошол кездеги ийик килем баардык буюмдар негизи азыр ушул музейди көрүүгө окуучулардын, айылдаштардын кызыгуусу жакшыбы? Ооба, бизге мына 200 жылдык маркасы болот дегенден бери 2 жылдан бери тынбай бизге туристтер келип турат. Баардык чет өлкөлөрдөн келет бизге, өзүбүздүн ушул Жет областынан баардык областан келгендер тынбай келип музейге келип экспонаттар менен таанышып турушат. Азыр айтып өтүштү да бул жерде жетекчилер августтун, октябрдын 1-10 күз айларына деп жатат. Республикалык деңгээлде 200-дү өтүлдү. Ошого даярдык жакшыбы? Ооба, бизде ошол музейибизге капитальный ремонттун өткөрүлүп жатат. Ошол окуучулардан биз ар бир окуучудан бирден экспонат аркылуу акция өткөргөнбүз. Буюмдарды дагы 18-19 кылымга буюмдар чогултуп койгонбуз. Буюрса музейибиз капитальный ремонт болгондон кийин ошол буюмдар дагы өз ордун алат. Жакшы экен. Жаңы экспонаттар кошулдубу? Бул кичинекей эле бир бөлүк. Түшүндүм. Жаңы экспонаттар кошулуп атат. Жаңы экспонаттар кошулду. Элибизде көп экен, 18-19 кылымга таандык буюмдар аябай эле көп. Элден окуучулардан көптөгөн буюмдар. Мен дагы сизге сөз берейин. 18-19 кылымга таандык мис көзөнү ушул музейге белек кылайын, бир үйдү өзү ата бабадан калган үйдү буздук эди, ошонун бүрчөгүдөн чыккан да. Ошондой болуп биз дагы окуучуларга экспонат дегенибизде көбүнчөсү ошол подвалдарда калып кеткен, ошол немелерде калып кеткен ата-энелерди таап берди. Бизде аябай көп экен экспонат. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Молдонияздын урпактары мындан бир 10 жыл мурда ошол Молдонияздын былайча айтканда жакын урпактары ошол Бекмурзаев Эсен, Бекмурзаев Эшим,
İslam деген çoğaltıyoruz. Ошол Нурмамат деген çoğaltıyoruz. Ошол Маматул деген, Ишбаев Маматул деген, Аздам Сыраев деген, ошол биздин мен атам, ошол токтор чогулуп, ошол Молдониязын калып кеткен ошол мурастарын элге жайылтайлы деген пландар болгон. Андан кийин ошол бир аз убакыт өткөндөн кийин 4 жылдын жүзү болуп калды. Молдонияз мурастары деген фонд. Ошол фонд өзүнүн жумушун ошол пландалган жумуштарды алып барып атат. Бул убакка чейин Молдониязды ошол илим жактаган кишилердин башын бириктирип, баарын топтоп, азыркы күндө Молдониязга 2 доктор, 8 илимдин кандидаты бар. Азыр тарых жагында, философия жагында, педагогика жагында дагы илим бозору жардам берүү иштери кетип атат. Ал жактан бир өзүнчө бөлүк тарыхый изилдөөдөр, экинчи бөлүк Кыяз Молдокасымов жетектеген тарыхчылар бардыгы ушул Молдонияздын тарыхын изилдөө боюнча Ташкенттен, Кытайдан, Казакстандан бардык жерден ушул изилдөө иштерин жүргүзүштү. Андан сырткары ушул Молдонияздын атын ысымын калтыруу боюнча фонддун жумуштары деп айтсам болот. Ошол Акыядагы Молдонияздын ушул балдарды окуткан мүмкүнлүк толук реконструкцияланып, Карамжай районунун өнүктүрүү фонду акимдик колдоп 3 миллион сом акча берип, азыр бүгүнкү күндө толук ремонт иштери жүрүп атат. Ал жер ошол мамлекеттин кармагында жерлер мамлекетке өткөрүлдү. Андан сырткары азыр губернаторубуз менен, аким менен ошол Фергана областтын жетекчиси менен сүйлөшүп, ошол анклав шахматында Молдонияздын сүрөтү чыгып, ошол жерде мемориалдык комплекс иштери жүрүп атат. Молдонияздын ошол сүрөттөрүн кайра чагылдыруу ишинде Асатбек Тешебаев агай чоң жумуш жасап, Молдонияздын балдарды окутуп отурган, Молдонияздын ошол үңкүрүнүн жанындагы Молдонияздын өзүнүн портреттерин кайра иштеп жүрүү боюнча иштеп жүрдү. Андан кийин ошол биздин эми күзүндө ошол чоң маарифе өтөт, ага чейинки ошол дагы кандай даярдык өтүптү? Мамлекеттик маанидеги ошол президентибиз эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына, Молдонияздын 200 жылдыгына арналып ошол байге фонду 3 миллион сом деп ошол финалдык част ошол Ош шаарында 30-30 август өтөт. Ал өтөт. Андан кийин ошол билим берүү министрлиги менен чоң пландар бар. Ошол эл аралык ошол жогорку кеңеште сентябрь окуу башталганда ошол биринчи 10 күндүндө Молдонияздын ошол алгачкы артуучу деген чоң илимий практикалык конференциясы эл аралык деңгээлде. Бул министрибиз Камил Капашев насып көрүшүш керек. Ал иши келип өз жумуштарын бизди ошол жумуштарга тартып. Ага чейин анан Молдонияздын айыл өкмөтүндө өзүнүн атын таанытуу боюнча депутаттарыбыз колдоп чыккан. Молдонияздын бүгүнкү күндө жогорку инстанцияга жетти. Акыркы жогорку кеңешке келген Молдонияздын атын көтөрмө айланмагын берүү боюнча ошол жумуштар жүрүп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Кадамжай райондук борборлоштурган китепканасынын адиси Пиратова Назирежеге кайрылдык. Назиреже, ассаламу алейкум. Ишиңиздерге ийгилик. Ошо китепкана жөнүндө жанагы азыркы бүгүнкү иш-чара жөнүндө өзүңүздүн маалыматыңыз. Пиратова Назире почти 1984 жылдан бери ушул китепкана тармагында иштеп келатам. Бизде şu adamlardı nemелерди ушу китепкана менен камсыздап жатабыз. Мына быйылкы жылы жакшы жылдарда болуп атат. Молдонияз атабыздын 200 жылдыгы болуп атат. Асалиев атабыздын 90 жылдыгы болуп атат. Ушулардын негизинде биз иш алып баратабыз. Биз мына Молдонияз атабыздын 2000 жылдыгына карата китеп көргөзмө чыгардык. Китепканаларда жана обзор аңгемелерди өтүп, китептери боюнча элдерге пропаганда кылып атабыз. Түшүнүктөр боюнча жана ошо менен бүгүнкү иш-чарабыз эң жакшы, эң сонун өтүп атат. Биз бүгүнкү иш-чарага ушу райондук китепкана тармагынан Молдонияздын китеп көргөзмөсүнү чыгардык жана ошондой эле райондук китепканадагы жаңы китептерди алып чыгып, элдерге келип окуп кетиш үчүн биз китеп көргөзмө чыгардык, жаңы китептерди алып келип. Ошол эми ушунча жылдан бери иштеп, адамдар менен бирге иш алып келатабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Молдонияз атабыздын бүгүнкү иш-чарасы, мааракеси ушундай жык жыйма болгон Кадамжай райондук борбордук стадионуна эл толуп келген. Бунун эмнеди байкасак болот? Ушул элибиз Молдониязга болгон, атабызга болгон көз карашы өтө маанилүү экендигин далилдеп турат. Азыр артыбызда турган инсандардан бир экөөсүнөн интервью алсак.
Salamasiz Ejike. Siz özünüz tanıştırıp bugünkü ötüp atkan iş-çara jönünde özünüzde oy pikirinizdi aytsanız. Salamaçılık, men Rizaya Gülzira Salamatовна, Kızılkaya şahrındagı nömür 7-nji Temilmet Fatına Orta Mektebi'nin direktörü bolom. Biz bu bugünkü iş-çaraga Kızılkaya şahrında mektep жетекчилери келдик. Келгенибизге аябай чынында мындай кубанып, чындыктанып отурабыз. Анткени биздин сыймыгыбыз өзүнө түштүк жергесинен чыккан Молдонияз жөнүндө жазылган китептерди, келген импоздордун баалуу пикирлерин окуп, мектептин ошол мына сентябрь айында тарбиялык сааттарга киргизүү жөнүндө айткан сунуштарын кубаттап кабыл алып отурабыз. Иш-чара максаттуу өтүп жатат. Кандай таасир алып атасыз? Өзүңүзгө жаңы маалыматтар алдыңызбы? Молдонияз кудум эле ошол доорго барган сыяктуу болдук биринчиден. Айрыкча биринчи сакталаштырып, Молдонияздын төрөлүшүнөн баштап өзүнүн басып өткөн жолдорун көргөндө дагы таасирлендик. Ошончо 2 кылымдан ашык убакыт өтсө дагы бүгүнкү күнгө чагылдырылып бергени биз үчүн өтө мындай таасирдүү болду да. Китебин сатып алдык. Албетте китебинен алып, китебинен окуп, окуучуларга, мугалимдерге жеткиребиз деген ниетте атабыз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Бул жерге ошо энелерибиз да келген экен. Эне өзүңүздү таныштырып, бүгүнкү иш-чара жөнүндө ой пикириңизди айтың, маалымат. Мен өзүм Жалилбек Хабибаханмын. Өзүм Кызылбулакта мына ошо Молдонияз мааласында төрөлгөнмүн. Ошол жерде чоңоюп, бейтөбүз. Ошон үчүн дайым эле Молдонияз дегенде биз жүрөгү ушунчалык акын болгон жазма. Ошон үчүн бул мында көп жаштар үчүн, жигит кыздар үчүн жуда тарбиялуулары көп. Окушууну жүзөгө чыгарган мына математикама аябай ден соолук каалайм. Узун өмүр каалайм. Ден соолугу чын болсун, үй-бүлөсү менен бактылуу болсун. Абибеже, келечек жаштарга өзүңүздүн насааттарыңызды айтың. Мен насааттарымча келечек жаштарга ушундай китептерди көбүрөөк окуса, китептен адам болуп адам. Kitapta okunan adam çok gibi. Onun için şu aytalan sözüm, şu kitapta okuş gerek. Öndeki adamlardan yaşamını kılıp atkan memleket için kılan emeklerini okup, hazırkı yaşlarla aytardım. Sığırım, elim, yerim deyip, yüreğimi kuydu. Yani şunda el için emeklerimi atkan übüllerden boğulak. Baldarım da şunda terbiyelap. Yaşlar şunda zamanda yaxşı bilimli baldardan buluş gerekten. Bayanlık köçötü bilim yapıp жүрüyoruz. Жақсы тарбия алыштарын қалаймын. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге ушул районубуз аймагынан көп улуттуу элдерибиздин арасынан ушул Учкоргон чөлкөмүндө аймагында жайгашкан мына бир коллектив Учкоргондо жападан жалгыз 4 тилдүү болгон Садридин Айни мектебинин жамааты келген экен. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга. Ушул директор эжебиз. Эжеке өзүңүз тааныштырың. Саламатсызбы. Мен Садридин Айни атындагы орто мектебинин директору Хасан Худжаева Мансура. Бүгүн коллективибиз менен мына шу Молдонияздын 200 жылдыгы жыйынына катышып турабыз. Биз коллектив менен мына шу инсонду, тарыхый инсонду hayat faoliyati bilan tanishib bugun mana shu juyunda qatnashib turganimizga abdan xursandmiz. Biz kelajakda mana shu o'quvchilarni mekengi suyuq, odamgarchilik sohasida tarbiyalab, kelajakda eng miqti Qirg'izistonga xizmat qiluvchi, ota mekenga xizmat qiluvchi insonlarni tarbiyalashga va'da beramiz. Ejike bir so'ro bereyim, jamoatingizni bujalpi sig'adi. Buga cheyin dag'i Moldonia Zataz jönündө kengiri ma'lumot bar elesizlarda? Bar edi. Bugünküsü qo'shimcha bo'ldi. Qo'shimcha bo'ldi. Moldonia jönündө mana biz Ejike menen ko'p suhbat qilib, bizlarda Uchqo'rg'onda eng miqta yozuvchi bor, Sharifjonim Uchqo'rg'on. Mana shu inson Moldoniya kitobini o'zbekchalab tarjima qilgan.
Mana şu tercümesi hali çıkmadı. Xudo xolasa chiqadi. Biz mana shu inson to'g'risida suhbat qilganimizda bu insonni tarbiyaviy tomonlari, mana shu kelajakdagi yosh avlodga beradigan tarbiyaviy tomonlari ko'pligini bilib, tushunib, bu insonlarni sıyıqlanıp yaşaşımız gerek ekende. Hazır sizlerin mektebinizlerde 4 tilli mektep dep düşündüğümde emi Orus, Kırgız, Özbek, Tacik dili bolsa kerekde. Oşunda Kırgız tilli sabak ötkende Molda Niyaz turалы körak malumat berilebi. Men oylayman bugünden başlap dagı bir kengere malumat sizlerge çok rahmat. Tolukdo'chilar barmı? Bugünkü bizim Molda Niyaz atamızın murasını tuguttu, anı unutkan bizim uşul kiteptin avtorları Hurmatlı Nişanbek Koçkoviç, hurmatlı Canbek Hurmatoviç, hurmatlı Hıttin Abdurrahmanoviç, hurmatlı Beyaz Sataroviç, hurmatlı Bekmurza Beklemotoviç, hurmatlı Abdülkerim Muratov ağay, hurmatlı Misrali Koldoşov ağay, hurmatlı Gülzada Muratov özeke, hurmatlı Ağızhan Cacanov ağa, hurmatlı Musa Sapayev ağay. Sizlerge terek tazim ediyoruz. Kövrük malumatlarda aldık. Bunu barıp mektepte okuyucularımızla sentyabr ayından başlap köp malumatlarda özünüz yağışıyla mallarımız menen okuyucularımız menen tülü gözünde Amat Kılıçbayev ağam, Hasan İsrail tülü gözünde Molda Niyaz'ın Mümkün'ün aslında barıp çoğulup Molda Niyaz'ı burasını 200 yılda taraftarı Çakşı işçilerine duyuşturaldı. Kelle ettiğinizge, işinizlerge ilgili. Çoğaltıları Keyingi saylab Molda Niyaz ағартуучу kitobun avtori Abdülkerim Muratov bo'ladi. Abdülkerim Muratov ağayımıza söyleyip kalabız. Pedagogika ilimlerinin doktoru, profesör. Molda Niyaz alğaçkı ağartuç. Sırayı Koldoş ağayımıza kolçu ağlar bolçam. Molda Niyaz alğaçkı ağartuçu devrin alemi. Ошондой эле Ош педагогика институтунун ректору, педагог илимдеринин доктору, профессор Бекмурза Бекболотович Зулуевке Фергана областынын зам губернатору тапшырып коюшсун. Зулуев Бекмурза ağayımıza tapşırıyoruz. Pedagogika ilimlerinin doktoru, profesörü. Oş pedagogikalık humanitarlık ilimler rektörü. Molda Niyaz alğaçkı ağartucu devrin avtoru. Bolca ağlar bolca. Ошондой эле биздин Molda Niyaz boyunca doktorluk ilim canlılandı. Sanat, prehistorik devlet, Türk dillerini kodurgan avtoru. Türkologiya ilimlerinin doktoru. İşçilerin katışçıları, bugünkü konuktor, kiteptin avtorları sizlerge çok rahmat. Ошол Молда Нияз атабыздын 200 жылдык марекесине турулай бүгүнкү күнү сиздер менен 5 китептин бет ачары болду. Барыңыздар ушул китептерди алып окуңуздар. Анан дагы сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Атажанов Рысбек Исламовичтан салам айтты. Бүгүнкү майрам ушул китептин бет ачары менен куттуктап сиздерге салам жолдоду. Анын саламынын кабыл алып коюңуздар. Аны эмесе урматтуу туугандар, урматтуу коноктор, ушуну менен бүгүнкү
iş-çarabız ayağına kelip kaldık şöyle. Barыңızlar, hoş kelipsizler. Hazırkı bugünkü iş-çarany anda cevap dep jarıyalayman. Sizler için kısaca konseptlik programmamız var. Kichkine bolsa dagı bugungi icharadan ma'noyingizlarni ko'tarish maqsadida bizning talantlari o'z masa belgili vakit geliyor. Sebebi bunda iş-çaralar jana özü alıp baruvchi jol sözsüzlüğü ve belgili vakit yetişti. Bunday dengelde bir çok stadionda tepkilerin açılış olmadı esken. Yok, biz yolu dep koysak болады. Biz ошол Молдонияз бабабыздын 200 жылдык маарекесине арналып өткөрдүк. Бул дагы бул кишинин урматына, бул кишинин даңазолоо бул киши бурдагы феодалдык коомдун алгачкы мугалими, алгачкы тарбиячиси, алгачкы ушул акыны катары биздин мындан кийинки буундарга бул киши жөнүндөгү жазылмалар, бул киши жөнүндөгү чыгармалар Türkiye'nin dağı takılanıp bu iş-çara men oyunca öz dengелинде ушул кесиби коноктордун катышуусу өткөрүлдү. Бул иş-çara катышкан жалпы райондун тургундары анын ичинде Эки жүз керек мугалимдер жамаатына терең ыраазычылык. Себеби бул агартуучулук күндөрү бул мугалимдин колунан гана келет. Мугалимдер ушул Молдонияз бабабыз жөнүндө кеңири район боюнча таркатса, бул деген Молдонияз бабабыздын арманы ыраазы болот деген ойдобуз. Бүгүнкү иш-чара бул октябрь айындагы өткүчү иш-чаранын алдын алуу
Aldın ömürlerin içine oldu. Bana jakşı. Bizler olanlar son yıldığına biz rayonundaki işçi mekanında Assalamu alaikum hurmatli şair apalar. Mineke bugungi ish-charaga şair apalar kollektivi kelgen ekan. O'zingizlar tanishtiringizlar. Qadamday rayonunun Maqsud ailesining Yangiyer ayılgan Yangiyer ayımları degen şair apalar to'g'ri keldi. Medatarni ko'rgani, Burgun daymağının Yangiyer ayından şair apalar dediniz. Жақсы. Bu ilgilingizler çok okşaydı bu medallarga qaraganda. Ülkelerden festivalga barıp geldik. Festivalga yaxshi ilgiliklermen geldik. Medallarda, gramatalarda. Bugungi bo'lgan ish-charadan olgan ta'sirotlaringizlar. Siz ham shunday. Gelecek bunga nasihatingizlar nasihatlar gelecek İçinizde aradığınız bölgesinde içe gideyim bir komuza çalmak. Sizlerge çok rahmat. Mineke hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli Qadamjoy janoblar yetishgan o'shintib bugungi Mo'ldaniyaz Shomatavozga arnalgan so'nggi sharabız so'nguna jetdi. Uni shuncha yil cho'ng ta'sirot bilan qaytib ketayotgan uchun baringizlarni ko'rganingizlarga cho'ng rahmat. Qadamjoy janoblar yetishgan kanalına qatnalib birinchilardan bo'lib ko'ringizlar. Sağ salamatda bo'lingizlar.